Отурукташып калган, канча жыл мына 2000 канчанчы жылдан берки 20 жылдык окуяны эми козгоп атышат. Эмне үчүн кимге керек болуп калды ушул жер? Айтыңыздарчы, мен ошого жооп берем. Эжеке, мындай болуп атат. Андай болсо, мындай азыр до конца деген заман болуп атпайбы? Анда до конца баралы дагы мындай кылалы. Ошо Салымбек баш болгон, андан башка жана 36 сквер деп атпайбызбы? Ошонун баардыгын, ошол 36 сквердин баардыгын алалы. Ошол Салымбек ошондордон дагы алалы. Тетиги жакта ат кеме жанагы мейманканасы болуп кеткен паркты дагы алалы. Эки парк 36 сквер жоголуп кетти. Ошонун баардыгын алса, анан силерге келсе, ошондо кандай кыласыздар? Ошолордун баардыгын алып, кайрадан бизге келип туруп ушул жерди ала турган болсо, ар бир үй бүлөгө 2 миллион алабы, канча миллиондогун алган кредиттерин төлөп берсин. Төлөп берсинби же сиздер азыркы айткан азыркы баасында биз канча акчага сатып алган болсок, ошол акчабызды мамлекет берсин. Мамлекет колубузга ошол акчаны берсин, биз дагы бир жерден жер алып үй сала турган бололу. И кредиттерин төлөп берсин. Арыздарынын баардыгын жоюп берсин, пожалуйста. Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылдык. ККМБнын төрагасы, анан өкмөт башчысынын биринчи жардамчысына. Ал кишиге кайрылдык. Үчүнчүсү ген прокурорго кайрылдык. Курманкул Зулушевго. Алардан бизге эч кандай реакция болгон жок. Кайрылдык, биздин кагаздар жатат, эми аны билбейбиз. Анан мындан кийинки кадам кандай болот? Биз кадам кылбайбыз. Биз болгону үнүбүздү жеткирели деп атабыз. Элге, анан бийликтин төбөлдөрүнө. Biz президенттик мамлекетте жашап атпайбыз, президенттик мамлекет. Президентке үнүбүздү жеткирели деп атабыз. Ошол башка кадам жок бизде. Биздин укугубузду, жеке менчик укугубузду коргоп бериңиз деп атабыз. Жеке менчик укук деген билесиңер дейм мен. Жакта жашайт дейт. Макул, мен ошол Ак Бата конушунда 8 жыл жашагам. 8 жыл жашап, мен могу кызым аллергия болуп төрөлдү да, мына полный денесинин баары мондай, вообще страшный жара болду денесинин баары. Мына мондай баарын тартып берсеңиз. Врачтар айтышкан, желательно колуңардан келсе Турцияга көчүп кеткиле деген, деңиздин жагына депчи. Эми биз Турцияга барганда эмне иш кылабыз? Биз биякта өзүбүз базарда иштейбиз. 14 жыл болду базарда иштегенибизге. Эми Турцияга барып, биздин аякта жерибиз жок болсо, Турциянын гражданини болбосок, аяка барып эмне иш кыла алабыз деп, кичине мындай тазалабыраак деп ушак жактан ихластан үй алганбыз. 2 комнатный 14 жыл иштеп жүрүп тапкан акчабыз. Эми бирок азыр кызым до сих пор ооруйт. Кызымдын мына колдору до сих пор момдай. Бериш кызым, колуңда көбүрөкпү. Бул туура эмес да, мынтип бизди жөн эле эптеп ушунча жыл чогултуп жүрүп алган үйүбүздөн бизди чыгарып салган вообще азыр туура эмес мыйзам жүрүп атат биздечи. Биз каяка барабыз? Мисалы азыр башка бара турган жерибиз жок. Түшүндүк. Эми азыр сиздерге негизинен көпчүлүк мындай домат эле артпайт атат. Көп кабаттуу үйдөгүлөрдүн баарын эле абалы түшүнүктүү. Эми бул жерде жыргаган киши болбойт эми. Эми мынау жана эл айтып атпайбы, наркы участок алгандарды депчи. Ошол участок алгандарга уруксат берсеңиздер барып көрөйүнчү. Алар деле ошол жерде турат.